26-августта Бишкек шаарында Ассалам коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан социалдык жоопкерчилик аталышындагы эл аралык чоң деңгээлдеги конгресс болуп өттү. Мындай эл аралык деңгээлдеги иш-чара Кыргызстанда алгачкы жолу өтүп жаткандыгын Ассалам коомдук кайрымдуулук фондунун президенти Нурмухаммед Миңбаев баса белгиледи. Бүгүнкү иш-чаранын максаты негизинен бул баары эки оондун негизинде же болбосо биз азыр чет өлкөлүктөр менен чогуу иштешип жатабыз да. Ошол максатта бул социалдык жоопкерчиликти чыңдоо максатында бул конгрессти уюштуруп жатабыз. Фонд Ассалам гуманитардык фонду тарабынан бул жерде биз менен өнөктөш болуп ошол оондон дагы жалпы ошол жанагы эки не деп коебуз, Персидский залив, араб өлкөлөрү. Ошол жактан келген коноктор бар. Мында келген коноктордун көпчүлүк катмар. Бул жанагындай элге белгилүү дейбизби, ученыйлар, илимпоздор, анан ошол коомчулук менен иштешип аткан лидерлер деп айтсам жаңылышпайм. Бул жерде ар биринин атын мындай баягындай айтып атканга өтө чоң эме керек, көрүп атасыздар, көп киши келди. Бул жердеги биздин эмебиз эмне, максатыбыз эмне, же болбосо утушубуз эмне дегенде, бул Кыргызстан жалпы эле багы эл аралык орду, же болбосо эл аралык аймакта бизди өзүбүздү да таанытуу максатында да ушул конгрессти уюштуруп жатабыз. Биз да баарыки социалдык тармакта биздин да жоопкерчилигибизди сезебиз. Пандемия бар, жакшылык, жамандык бар. Кээ бир жерде баягындай айтырбай келген кырсык болот экен, жакшылык болот экен. Ылдый төмөн түшүп бараткан бир баарыки экономикалык жактай дейбизби. Ошондо бири-бирибизге кандай көмөк көргөзө алабыз, кантип бири-бирибизди жөлөк кылып өйдө түртө алабыз деген максатта негизги максатыбыз ушундай. Азыр бул жерден угасыздар, ар кимиси өзүнүн баягыреки, өзүнүн мнениясын, өзүнүн баягыреки койгон баягы максат, ар бирибиздин бул жерге келген ар бир инсандын өздөрүнүн баягындай программасы бар, өздөрүнүн тажрыйбасы бар. Ошону бөлүшмөкчүбүз. Мындай болсок жакшы болот, мындай эме болсо жыйынтыгында уксаңыздар керек. Кайсы эмеге келип токтодук, бул эми азыр башталышы. Кудай буюрса, бул конгресс ушул баягы араб өлкөлөрүнүн катарында бул Кыргызстанда биринчи өтүп жатат. Бул эми ар бир нерсенин шартына жараша болот экен да. Биринчиден адам баягы кыйынчылыкта саналат демекчи. Могу пандемиядан кийин адамга керек дегендей адамдагы чувство пайда болот экен. Ошондон кийин бул нерсе ойгон. Буга чейин эми ар кимибиз өзүбүз иштеп келгенбиз. Бизге окшогон фонддор Кыргызстанда көп. Баарысы өз алдынча иштеп келатат. Мындай эметип келатат. Эми ошондой болгондо эле баарыбыздын жүгүбүз, тарта турган жүгүбүз бир да. Мамлекетибиз, элибиз, журтубуз, экономикабыз деген эле максат. Буга чейин Ассалам фондунун дагы бир артыкчылыгын айта кетишибиз керек. Ассалам фонду Кыргызстанда башка фонддордон айырмаланып, Кыргызстанда туулуп, Кыргызстанда өсүп, андан кийин барып Кувейттен аккредитация болуп келген фонд. Бул биз мындай сыймыктанып, башты өйдө көтөрүп айта алабыз. Кыргызстанда туулган фонд ушул даражага жетти деген сөз. Аталган конгресске атайын чет өлкөдөн өкүлдөр, ошондой эле мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, илимпоздор катышып, Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын кеңешчиси Абдулла Маатук Аль-Маатук иш-чаранын башкы коногу болду. Ошондой эле Ассалам коомдук кайрымдуулук фонду Бириккен Улуттар уюмунун расмий өнөктөшү болгондугу айтылды. Ассалам коомдук кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү бүгүнкү конгресс алдыда пландалган көптөгөн жакшылык иштерге жол ачкандыгын белгилеп, аталган иш-чараны уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдирди. طبعا بفضل الله تعالى في هذا اليوم 26 أغسطس 2021 نحتفل في فعاليات المؤتمر الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية رقم 2 برعاية معالي رئيس مجلس وزراء جمهورية قرغيزيا أولوكبيك، وكذلك برعاية كبيرة من المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة معالي الدكتور عبد الله المعتوق، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة إلى هذا المؤتمر. ترجمة. Кудайга шүгүр, бүгүн 26 август 2021 жылы биз ушул
дүйнөлүк экинчи конференцияны ушу Кыргызстанда өткөрүп жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Анан ушул конференцияны биз ушу оондун катчысы советниги Абдулла Маатук жана ушу Кыргызстандын премьер-министри Марипов агабыздын колдоосу менен ушул эмелер өтүп жатат конференциябыз. وكذلك يطور من أداء الشركات وكذلك أداء المؤسسات الخيرية والإنسانية حتى نوفر فرص عمل لجميع المحتاجين في كل بلاد العالم ولا سيما المحتاجين الذين يقعون تحت ويلات الحروب. Ушул иш-чаралар, ушул конференциялар Кудай буйрса келечекте биздин ушул ар бир муктаж болгон, ар бир колдоого муктаж болгон семьяларга аябай чоң жолдорду ачтык десек болот дейт. Мындан кийин Кудай буйрса ушундай иш-чаралар мындан дагы жогору деңгээлде өсөт Кудайым буйрса. وبهذه المناسبة أشكر الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية على فعالياتها والخبر الجديد بانضمام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية في هيئة الأمم المتحدة كأول جمعية على مستوى الخليج أن تكون منضمة إلى الأمم المتحدة، وهذا هي انطلاقتها من قرقيزستان، فهي قرقيزيا بلاد الخير، بلاد لؤلؤة هذا المكان. Ушул убакытты пайдаланып, ушул оонго биз ушул убакытты пайдаланып биз ар бир ушул уюштуруп берип аткан ушул конференцияны уюштуруп берип аткан адамдарына баарыбызына рахмат айткыбыз келет. Ушундан кийин Кудай буйрса Ассалам фонду дүйнөдө Кудайым буйрса эң биринчи араб мамлекеттеринин бири болуп оондун ичине кирди десек болот. Ошого дагы ушул иш-чараларга колдоо көрсөткөн ар бир инсанга чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Иш-чаранын жүрүшүндө бир канча өлкөдөн келген конокторго жана мүчөлөргө атайын сыйлыктар тапшырылды. فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن محمد مندل. Өзүңүздөр көргөндөй, мына бүгүн эл аралык социалдык жоопкерчилик конгресси өтүп жатат. Бул уюмдун көптөгөн Кыргызстанга, кыргыз жарандарына социалдык жактан жардам көрсөтүү программалар иштеп бүгүнкү күнгө чейин келди. Мына бүгүн өзүңүздөр билгендей, оондун ушу социалдык колдоо боюнча биздин ушул Кыргызстанда жаралган Ассалам фондусу мүчө болуп, ошол оондуга каттоодон өтүптүр. Бул биз үчүн өтө чоң кубанычтык жаңылык болуп эсептелет. Өзүңүздөр билгендей, биздин Кыргыз Республикасы социалдык мамлекет болгондуктан биринчи биздин саясатыбыз, президентибиздин саясаты, өкмөт башчыларынын саясаты бүт ушу биздин жарандарга социалдык камсыздоо маселеси турат да. Ушул биздин мамлекетибиздин саясатында ушундай эл аралык фонддор, эл аралык конгресстер колдоп, Кыргызстанды өзүнүн бир туугандай көрүшүп, ушул биздин жерибизге келип көптөгөн мектептерди, көптөгөн жетим жесирлерге үйлөрдү, көптөгөн бала бакчалар куруп берип жатышат. Ошонун негизинде биз дагы ушул эл аралык кайрымдуулук фонддорго, эл аралык конгресстерге колдоо көрсөтүп, ушу мамлекетибиз тараптан колубуздан келишинче ушу жардам берип жатабыз да. Бүгүнкү иш-чараны өз көзүм менен күбө болуп атам. Буга чейинки бул ушу фонддордун, араб фонддордун Кыргыз элине, Кыргызстанга кандай жардам кылып аткандарын өзүм менен мындай күбө болуп жүрөм. Жанагындай биздин муктаж болгон үй-бүлөлөргө, кээ бир жерлерде фаптарды, мечиттерди, медреселерди мынакей азыр бүгүн өзүбүздүн Тоң районубузда эле столярный цех жана башка ушундай иш-чаралар аткарылышына жардам көмөк көрсөтүп жардам берип жүрүшөт. Ушу фонддун башында турган Миңбаев Нурмухаммед агабыз жетектеп, ушу иштердин ишке ашышына чоң салым кошуп жүргөнүнө күбө болуп жүрөбүз. Ушундай иш-чаралар өтүп турганы абдан жакшы болот. Себеп дегенде жанагы буга чейин айтканда доктор Набил айткандай жаңы жумуш ордуларын түзүү үчүн ишканаларды ачуу максаттарын көздөп аткан жакшы жаңы максаттарын айткандары абдан кубандырды.
ошол максаттар ишке ашып кетсе, биздин мамлекетибизге, элибизге, жерибизге жакшы салым, жакшы жардам болот деп эсептейм. Ассалам коомдук кайрымдуулук фонду Кыргызстанда Нурмухамбет Миңбаевдин жетекчилиги астында 10 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Өлкөнүн дээрлик бардык аймактарына таза суу чыгарып, фаптарды салуу менен бирге жетим жесирлерди үй менен камсыздап, ай сайын акчалай жардамдарды көргөзүп турат.